Электр энергиясы көзгө көрүнбөгөн, бирок өлүмгө алып келүүчү коркунучтуу күч. Электр орнотмолоруна жакын жердеги бардык иштер өтө этияттыкты талап кылат. Подрядчиктер көбүнчө энергетиктерге билдирбестен жер казуу, курулуш же монтаждоо иштерин жүргүзүшөт. Мунун кесепети чубалгылардын үзүлүшү, энергетикалык объектилердин жабдыктарынын бузулушу, керектөөчүлөрдүн электр жарыгынын өчүрүлүшү, объекти калыбына келтирүүгө кеткен чыгымдар, жаракат алуу жана ал тургай өлүмгө алып келүү. Кыргызстанда жыл сайын макулдашылбаган иштердин айынан кырсыктар катталууда. Электр чубалгылардын коргоо зонасын бузуу же кабелдерди кокусунан казып алуу кесепеттери кайтарылгыс. Трагедияны болтурбоо үчүн электр орнотмолоруна жакын жерде кандайдыр бир ишти баштоодон мурун энергетиктер менен иш аракеттерди макулдашуу керек. Бул өтө маанилүү. Макулдашууга арыз тапшырыңыз. Техникалык шарттарды алыңыз. Электр коопсуздугу боюнча инструктаждан өтүңүз. Электр чубалгыларынан жана чыңалуудагы жабдуулардан аралыкты так сактаңыз. Ток өткөрүүчү бөлүктөргө коопсуз аралыкты так сактоо зарыл. Бул аралыкты бузуу адам өмүрүнө коркунуч жаратышы мүмкүн. Адамдардын өмүрү жана саламаттыгы мөөнөттөрдөн маанилүү. Электр орнотмолорунун жанында иштейсизби? Энергетиктер менен иш аракеттериңизди макулдашып алыңыз. Электр коопсуздугу жоопкерчиликтен башталат.